Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 июнда кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, ардактуу мусулман бир туугандар. Мусулманчылыктагы эки чоң майрамдын бири Курман айт майрамы менен чын ниетимден куттуктаймын. Курмандык чалуу амалдары менен өзгөчөлөнгөн, элдин биримдигин бекемдөөгө себепчи болгон бул майрам мусулмандардын руханий казынасында өзгөчө орунду ээлейт. Курмандык бул жаратканга жакындоонун, анын буйрук талаптарына моюн сунуп, напсиге азгырылбай, күйүмдүү болуунун белгиси. Анын маани маңызына колунда бар жарандар менен муктаж болгондордун ортосунда көпүрө жаратып, алардын ортосунда мээримдүүлүк, боорукерлик сезимдерди жандантып, бири-бирине болгон сый-урматын бекемдөөдө жатат. Жоомарттык кылып, курмандык чалып, башка бир мекендешине майрам тартуулоо менен адамзатты ынтымакка, биримдикке, тынчтыкта жашоого үндөй турган өзгөчөлүккө ээ. Мен дагы жалпы кыргыз жарандарын Курман айт майрамында муктаж адамдардын кубанычына себепчи болууга чакырып кетем. Ислам дининин баалуулуктары кылымдарды карыткан улуу кыргыз элинин улуттук каада салттарына шайкеш келип, элибиздин руханий өнүгүүсүнө өбөлгө болууда. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүнкү күндө Мекке шаарында ажылык парыздарын аткарып жүргөн мекендештерибиздин ибадаттары кабыл болуп, аман-эсен кайтып келишин тилек кылалы. Чалынган курмандыктарды жараткан Алла кабыл кылсын. Ар кыл этностордон жана конвенциялардан турган ырыскылуу кыргыз элинин биримдиги чыңдалып, бата тилектер кабыл болуп, ата мекенибиздин өнүгүшүнө багытталган бардык ой максаттарыбыз орундалсын. Жараткан куттуу өлкөбүзгө бакубатчылык ыры болосун. Айт майрамыңыздар маарек болсун. Бүгүн 28 июнь жалпы өлкө аймагы боюнча ошондой эле мусулман элдеринде Курман айт майрамы белгиленүүдө. Аны менен катар Талас шаарынын Борбордук аянтына дагы жалпы Талас областынын тургундары жана коноктору келип, Курман айт намазын окуу үчүн чогулушууда. Курман айттын максаты жалпы момун мусулмандар үчүн бир гана мал жандыктарын союп коюу эмес. Курмандык чалуу менен адам баласы жараткандан жакшылыктарга тилек кылат. Бүгүн Талас шаарынын Борбордук аянтында айт намазы окулду. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Канимет Осмонбеков мусулман элдеринин айт майрамынын маани маңызын баса белгилеп, майрамдык куттуктоосун жолдоду. Бүгүнкү мусулмандардын ыйык майрамдарынын бири болгон Курман айт майрамыңыздар менен Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан, жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү Курман айт майрамы боорукерликтин, кечиримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун күнү болуп эсептелинет. Мынакей бүгүн бүт дүйнө жүзүндө Курман айт майрамына карата ушу айт намаздар жүрүп атат. Анын ичинде биздин Кыргызстанда дагы борборубузда Бишкекте, облустун борборлорунда, айылдарыбызда, райондорубузда ушундай айт намаздар жүрүп атат. Айт намазда Кудай буйруса, ар бир жаран, ар бир Кыргызстанда жашаган мусулман дуа тилек кылып, эң оболу биринчиден үй бүлөсүнө, эл журтуна, мамлекетине дуаларды келтирет. Ошол дуалар кабыл болуп, Кудай буйруса, үй бүлөңүздөрдө ынтымак, ырашкерчилик, бакубат жашоо болсун. Дуаңыздардын жардамы менен мамлекетибиз өнүгүп, Кудай буйруса өнүккөн, мыкты, күчтүү мамлекетте жашаганга бардыгыбызга насип этсин. Ар бир мусулмандын жасаган кайрымдуулугу, курмандыгы кабыл болуп, өлкөбүздө тынчтык, бейпилдик орносун. Бардыгыңыздарды Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Талас облусунун казысы Сулумбек ажы Өзеналиев бул күндө курмандык чалуунун тартибин жана артыкчылыктарын айтып өттү. Ыйык Куранда материалдык жактан камсыздалган ар бир мусулман курманчылык кылууга милдеттүү. Кылынган курмандык үчүн Алланын көптөгөн сооптору бар.
Бул ыйык күнү Алланын алдында курмандыкка мал союудан өткөн сүйүктүү амал жок. Талас шаарынын биринчи вице-мэри Максат Байжигитов келген тургундарды жана меймандарды бүгүнкү ыйык Курман айт майрамы менен куттуктап, каалоо тилектерин билдирди. Жалпыңыздарды Курман айт майрамыңыздар менен өзүмдүн атыман жана жеке үй бүлөмдүн атынан Талас шаар мэриясынын атынан чын ыкластан куттуктайм. Бардык аруу тилектерибиз Алла Таала кабыл кылсын. Жакшы ой максаттарыбыз ишке ашсын. Жараткан Кудай Таала жерибизге тынчтык, береке, элибизге ыйман, ынтымак, сабырдуу, биримдик бакыт таалай берип, жүрөгүбүзгө ыймандын, ынсаптын, сабырдын нуру уяласын. Мусулмандардын парызын аткаруу максатында касиеттүү Меккеге барышкан мекендештерибиз ажылыгы кабыл болуп, өз өлкөсүнө аман эсен кайтып келишин тилек кылалы. Алла Таала өлкөбүзгө өсүп өнүүгө бейкутчулуктун берсин. Бардык үй бүлөлөргө ден соолук, тынчтык жана ынтымак каалайм. Дагы бир жолу Курман айтыңыздар маарек болсун. Андан соң таң эрте борбордук аянтка чогулгандар бир сап катарга тизилип, ыйык Курман айт намазын окушту. Жаратканга жакын экен, айт майрамың асыл экен. Курма чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Жараткандың унуткандың жан дүйнөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Бүгүнкү Курбан айт бардыгыбызга куттуу берекелүү болсун. Ушул улуу күндүн урматында, ушул улуу күндүн берекеси менен Кудай Таалам элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Курбандык чалам деп ниет кылып аткан бардык бир туугандарыбыздын ошол курбандыктарына Кудай Таалам кабыл кылсын. Жергебизде дайым тынччылык, аманчылык болсун. Эч нерседен Кудай Таалам бизди кем кылбасын. Мына Азирети муфтийибиздин буйругу менен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жана биздин Талас казыятынын буйругунун негизинде мына бүгүнкү Курбан айтты тынч, аман эсен, жакшы окуп алдык. Кудай Таалам кут кылсын. Мына ушул Талас жергесинде бүгүн бир жакшы бир маанай болуп, ошол айтта ошол бири-бирибиздин үйлөрүбүзгө кирип, бири-бирибизге жакшы сөздөрүбүздү арнап, ооруп аткан бир туугандарыбыздан кабарларды алып, аларга бир жакшы сөздөрүбүздү арнап, бири-бирибизге бир жакшы тилектерди арнайбыз деген бардыгыбыз ниетте турабыз. Кудай Таалам ушул ниеттерибизди кабыл кылсын. Курбандык жөнүндө аябай көп жакшы сөздөрдү айттык. Мына ошол курбандык чалам деген бир туугандарыбыздын курбандыгы кабыл болсун. Элибизде, жерибизде дайыма тынччылык, аманчылык болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшүп турайлык. Кудай Таалам эч нерседен бизди кем кылбасын. Баарыңыздарга Кудай Тааламдын ыраазычылыгы, ырайымы, берекеси, тынчтыгы, жакшылыгы болсун. Ыйык күндүн эң башкы милдеттеринин бири болгон Курман айт намазын окуу үчүн келген шаар тургундары дагы жалпы кыргыз элин бүгүнкү айт майрамы менен куттукташты. Бүгүнкү мынагу Курман айт намазга келдим. Ошол жерде айт намаздын немесин баштаганга 7:30 башталат деген ошого бала чакам менен келем. Жаныбызда соседтерибиз бардыгы келет. Калтырбайбыз. Курбан айт майрамы менен ошо кыргыз элим баарын куттуктап кетем. Ошо айтыбыз берекелүү, жакшы жылдардан болсун. Бардык мусулман элдерин жана Талас элин баарын чын жүрөктөн баарын айт майрамы менен куттуктап кетем. Айт намаз окуп, борбордук аянттан чыгып баратабыз. Жылдын эле катышабыз, элдин маанай жакшы. Быйыл да жылдан жылга көбөйүп атат. Кудай буйруса, ошол жылдан жылга көбөйүп, ушу батпай калат деген ниеттебиз. Кудай буйруса, жаш балдар келе атат, мынакей аркабыздан эле жаш балдарыбызды дагы үйрөтүп, ушу намазга баарыңыздан ушу айт майрамыңыздарды куттуктайм. Айтыңыз марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз марек, куттуу
болсун Мусулман элдериндеги эң чоң эки майрамдын бири болгон Ыйык Курман айт күнүндө курмандыкка чалынган ар бир амалдарыбыз кабыл болуп, өлкөбүздө өнүгүү, элибизде тынчтык жана ынтымак ыролосун. Айтыңыз Марек, құтты болсын майрамыңыз. Айтыңыз Марек, құтты болсын майрамыңыз. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.